Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сак уурулары жана алгачкы мамлекеттер. Сабактын планы: сактар дүйнөлүк тарыхта, Томейс ханышасы жөнүндө баян, хундардын мамлекети, Усун мамлекети, Даван мамлекети. Биздин заманга чейинки 8-3 кылымдарда Орто Азияда жана Казакстандын талааларында малчылык менен жашаган эл. Индиялык булактарда турлар, байыркы перстерде сактар, байыркы гректерде скифтер, байыркы Кытай булактарында Се эли деп аталат. Сак деген термин күчтүү эркек дегенди түшүндүрөт. Зороастризм дининин ыйык китеби Авестада Дарий биринчинин мезгилиндеги байыркы персиялыктардын жазууларында кездешет. Дарий биринчиге баш ийген элдердин катарында сактарды 3кө бөлүп карашкан. Биринчиси Хамварга сактары. Булар Кыргызстандын түштүгүндө жашашкан. Экинчиси Тиграхаут сактары Арал деңизинин коңшулаш жайгашкан. Көбүнчө Кыргызстандын түндүгүндө туура келет. Үчүнчүсү Сакати Айтара Дарая. Арал деңизинин түштүк батыш тарабында жашагандар. Грек тарыхчысы Геродот сактар жөнүндө мынтип жазган: сактардын кой баккан малчылары скиф уурулары. Алар Борбордук Азияны мекендеген көчмөндөр. Алар тирүү багынып бербейт, бири-бирине адилет мамиле жасайт. Алар атчан жүрүшөт жана сүт менен азыктанышат. Сак тиграхауттар короо кой айдашып, үйүр жылкыларды багышкан. Алар боз үй сымал көчүп конууга ылайыктуу үйлөрдө жашашып, дайыма кийизден жасалган шуштук үй калпактарды кийишкен. Сак хаумваргалар мал чарбачылыгын дыйканчылык менен айкалыштырып, буудай, арпа, таруу айдашкан. Биздин заманга чейинки 6-5 кылымдарда Орто Азияда сактар эки ири союзга биригишкен. Биринчиси Тиграхаут сактарына массагеттер, абилер, апассакилер, дебектер, тахилер жана башкалар кирген. Алар Каспий деңизинен жана Узбойдон тартып, Теңир тоо менен Иле дарыясынын өрөөнүнө чейинки аймакты ээлеген. Алар Кыргызстандын түндүгүндө жашап, мал чарбачылык менен кесиптенишкен. Хамварга сактары: алар хаум чөбүн урматтаган деп аталат. Бул хаум кыргызча чекенде аттуу өсүмдүктүн ашынан касиеттүү деп эсептелген суусундук жасашкан. Алар Кыргызстандын түштүгүндө жашашып, дыйканчылык менен алектенишкен. Сактар үй бүлөлөрдөн турган көчмөн жамааттарга бириккен. Биздин заманга чейинки 5-кылымда социалдык теңсиздик башталган. Падышалардын дөбө мүрзөлөрүнүн диаметри 50 метрден 150 метрге чейин, бийиктиги 9-15 метрге чейин жеткен. Эң чоң мүрзөлөрдүн 4000ге чейин алтын буюмдар, карапайым адамдардан бир аз гана чопо идиштер табылган. Сак маданиятынын эстеликтери Чүй өрөөнүнөн, Ысык көлдөн, Теңир тоодон табылган. Падыша дөбө мүрзөлөрү. Дөбө мүрзөлөр көзү өткөн падышаларга, ууру башчыларына, кадырлуу ак сөөгүттөргө арналган. Эгерде Алтай менен Сибирде карагайдан жасалган табыт терең казылган чоң казанактын ичине жасалса, Казакстан менен Орто Азияда өлгөн адамдын сөөгү жатуучу жай 6-7 метрлик карагайлардан үй сыяктуу тегиз жерге жасалып, үстүнө дөбө үйүлгөн. Дөбө мүрзөлөрдүн баары алгач таш, шагыл менен, андан кийин чий чычырканак менен жабылып, алардын үстүнө топурак үйүлгөн. Эң чоң дөбө мүрзөлөрдүн диаметри 100-120 метрге жеткен, бийиктиги 20-30 метрге жеткен. Мындай дөбө мүрзөлөр түндүктөн түштүктү көздөй катары менен жайгашкан. Ушундан улам кыргыздар желе дөбө деп атап калышкан. Грек тарыхчысы Геродоттун айтуусу боюнча, Орто Азияда жаа менен атуучу дүйнөдөгү бардык жаачылардын ичинен эң эле чебер, бир дагы жебесин текке кетирбеген сактар байырлашкан. Биздин заманга чейинки 530-жылы Персиянын падышасы Кир экинчи Тиграхаут сактарын талкалоо үчүн 200 000 күчтүү аскери менен аттанган. Бул согушта сактардын башында ханыша Томирис турган. Адам каны суудай аккан бул кыргында перстер жеңилип, дүйнөлүк бийликке умтулган Кир экинчи каза болгон. Бул сагылашта өзгөчө эрдик көрсөткөн сактардын гвардиясы кыргычтар, тактап айтканда кыргын салуучу жоокерлер кыргыздар деп аталган маалыматтар бар. Томирис жөнүндө маалыматтарды грек тарыхчысы Геродот өз эмгегинде жазып калтырган.
Биздин заманга чейинки 519-518 жылдары Ахаменидтер династиясынын падышасы Дарий I сактарды баш ийдирүүгө жетишип, аларды салык төлөөгө мажбур кылат. Кыргызстандын түндүгүндөгү жашаган сактар Персияга каршы согуштарга катышканы менен өз жерин Иран баскынчыларынан тепсеткен эмес. Сактар Иран элдери менен тынчтык жана согуштук мамиледе болуп, грек-перс согуштарында катышкан. Марафон салгылашуусунда сак атчандары каарман элдиктерди көрсөткөн. Сак жоокерлери Грецияны, Египетти басып алууга перстерге чоң жардам берген. Вавилондун жана Египеттин шаарларында сактардын аскер кыштактары болгон. Биздин заманга чейинки 331 Македонскийдин аскерлери перстер менен сактардын аскерлерин жеңип, 329 жылы Сырдарыянын жээгине чыгат. Бул мезгилде сактар өзлөрүнүн мамлекетин негиздеп, курал-жарагы боюнча грек-македондуктардан кем калган эмес. Александр Македонский менен сактардын чечүүчү салгылашуусу биздин заманга чейинки 329 жылы Сырдарыянын жээгинде болгон. Орто Азиянын элдери күрөштө жеңилген, баскынчылардын күч-кубаты да начарлаган. Натыйжада Македонскийдин Индияга жүрүшү кечеңдеген. Индияга жогортулдан кийин Александр Вавилонго кайтып келип, биздин заманга чейин 323 жылы капысынан дүйнөдөн кайткан. Грек-Бактрия мамлекети. Александр Македонскийдин кол башчысы Селевк биздин заманга чейинки 312 жылы өзүнүн жаңы Грек-Бактрия мамлекетин негиздеген. Бул мамлекеттин эң чыгыштагы шаар Антиохия шаары азыркы Өзгөндүн жанында болгон деп божомолдонот. Биздин заманга чейинки 2-кылымда Дарыянын аркы өйүзүндөгү сактарды хундар тарабынан Чыгыш Түркстанга сүрүлүп келген юетчилер жеңип алган. Юетчилер сактар менен биргелешип Грек-Бактрия мамлекетин талкуулашат. Хундардын империясы күч алып турган мезгилде өз алдынча болууга умтулган усундар биздин заманга чейинки 2-кылымдын ортосунда Борбордук теңир тоого жылып, сактарды өздөрүнө каратып алган. Сактардын калган бөлүктөрү усундар менен аралашып кетишкен. Хунну мамлекети. Кытай булактарында хун уурулары биздин заманга чейинки 1000 жылдыкта эскерилет. Хундар Тынч океандан жана Түндүк Кытайдан Алтайга жана Жети сууга чейинки аймакты ээлеген. Чыгыш жана батыш чөлкөмдөрүнө бөлүнүп, аларды Теңир куту деп аталган ак сөөктөр башкарган. Хунну империясын Томан негиздеген. Хундардын башчысы Шанүй деп аталган. Биздин заманга чейинки 209-1174 жылдары Моде Теңир кут башкарган. Биздин заманга чейинки 200 жылы Моде 300 000 аскер менен Кытайга чабуул жасап, Кытай императорун 320 000 аскери менен курчоого алган. Кытай императору Гуацюй Модеге тизе бүгүп, ага кызын аялдыкка берип, жыл сайын салык төлөөгө мажбур болгон. Ошентип экөөнүн ортосунда тынчтык жана туугандык жөнүндө келишим түзүлгөн. Көчмөндөргө таандык классикалык экиге бөлүп башкаруу системасы хундардан калган. Оң канат жана сол канат кылып Хун империясы өзүнүн мамлекетин башкарып турган. Мамлекет башында Шанүй турган, 24 аким болгон, 4 мүйүзгө бөлүнгөн. Оң канатта Сянван деп аталган 2 мүйүз, сол канатта Лули Ван деп аталган 2 мүйүздөр башкарып турушкан. Аскер башын түмөн башы, миң башы, 100 башы, 10 башы деп бөлүктөргө бөлгөн. Усун мамлекети. Усун этноними тарыхка кытайлык династиянын хроникасынан кирген. Тарыхчы Өмүркуловдун пикири боюнча, Усун этноними байыркы түрк тилинен которгондо он урук эл, ус урук, он дегенди түшүндүрөт. Усундар сырткы келбети боюнча сакалдары кызгылт сары, көздөрү көк болгон. Усундар Улуу Кытай дубалынын батыш жагынан биздин заманга чейинки 160 жылы сактарды жана юертчилерди талкалап, Теңир тоого жана Жети сууга көчүп келишкен. Орус окумуштуусу Аристов 1893 жылы усундар жана кыргыздар же кара кыргыздар Батыш Тянь-Шандын калкынын тарыхы менен турмуш тиричилигинин очерктери жана анын тарыхый картографиясы боюнча изилдөөлөр деген эмгегинде усундар Батыш Тянь-Шанды жердеп турган азыркы кара кыргыздардын түздөн-түз бабалары болуп саналат деп белгилеген.
Усундар Кыргыз элинин ата-бабалары болуп эсептелинет. Байыркы Кытай тарыхында усундардын баяндалышы. Усундардын чоң гунмосу Чигу шаарында жашайт. Чанандан 8900 ли аралыкта 120.000 түтүн, 630.000 адам, аскердин саны 188.800 деп келет. Жери тегиз жана чөптүү, өлкө жаан-чачындуу жана суук. Тоолорунда ийне жалбырактуу токой жана мань дарагы өсөт. Дыйканчылык кылышпайт, ал эми малы менен суулуу жана чөптүү жерлерге карата көчүп конуп жүрүшөт. Сырткы келбетелери хундарга окшошуп кетет. Алардын ээликтеринде жылкы көп. Байлары 4-5 миңге чейинки жылкы кармашат. Эли каардуу, алчы таасын жеген арамза. Деги эле жырткыч шыктуу. Алардын ээлиги эң күчтүүлөрдөн болуп саналат делет. Усун мамлекетинин борбору Чигу кызыл өрөөндөгү шаары. Чигу ысык көл Атлантидасынын байыркы шаарларынын бири, Борбордук Азиянын чыгышынан келген усундардын башкы жетекчисинин ордосу. Биздин заманга чейинки 2-кылымда усундар Теңир тоону басып алып, ысык көлдөгү сактардын мурунку ордосун ээлешкен. Ушул учурда Чигуга белгилүү Кытай саякатчысы жана Улуу жибек жолунун биринчи ачкан Чан келген. Анын ортомчулугу аркылуу 2200 жыл мурда Теңир тоонун тургундары менен Хань мамлекетинин ортосунда мамилелер түзүлгөн. Чигу көчмөндөрдүн шаары болгон. Алар мында кийиз боз үйлөрдө жана сүйрөмө үйлөрдө жашаган. Чан саякатынан кийин Усун мамлекетинин өкүмдарлары Кытайдын башкаруучу династиясынын кыздарын аялдыкка ала башташкан жана шаарда алар үчүн Кытай стилинде үйлөрдү курдурушкан. Биздин заманга чейинки 2-кылымдын ортосунан тартып, усундар Кытайлык Хан династиясынын чоң саясатына тартылат. Биздин заманга чейинки 117-жылы Чигу шаарына Кытай тыңчысы жана саякатчысы Чан келет. Биздин заманга чейинки 115-жылы Кытай менен Усун мамлекетинин ортосунда хундарга каршы келишим түзүлөт. Биздин заманга чейинки 109-жылы император Уди биздин заманга чейинки усундарга баалуу белектерди жана күнбакка берүүгө кытайлык тектүү бийкечти коштолгон элчилерди жөнөтөт. Биздин заманга чейинки 2-кылымдын башында Усун мамлекетинин күнбагы Унгуйми такка отурган, Фейван деген атка конгон. Ал да кытайлык хан кызына үйлөнгөн. Фейван хундарга каршы күрөшүү үчүн Хан империясы менен келишим түзгөн. Биздин заманга чейин 71-жылы усундардын 50.000 аскери кытайлыктардын 160.000 аскери биригип хундарга кыйраткыч сокку урган. Натыйжада 40.000 туткун, 700.000 баш малга ээ болушту. Хундар акырындык менен кыйрап жок болгон. Усундардын саясий түзүлүшү. Мамлекет башында күнбак турган. Күнбактын алдында аксакалдар кеңеши же болбосо ак сөөктөрдүн кеңеши болгон. Андан тышкары мамлекеттик чиновниктер, алардын астында аскерлер жана эркин жамааттар түзүлгөн. Даван мамлекети. Даван мамлекети Кыргызстандын түштүгүндө Фергана өрөөнүндө жайгашкан. Борбору Эриши шаары болгон. Даван мамлекетинде 70 шаар болгон. Даван аргымактары дүйнөгө белгилүү аргымактар болушкан. Даван мамлекети биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта Фергана өрөөнүндө жайгашкан, дыйканчылык маданиятты өнүккөн мамлекет болгон. Кытай хроникаларында ал мамлекет Даван деп аталат. Биздин заманга чейинки 5-кылымда Бохань, Полоно деген аттар келип чыгат. Фергана жана Даван аталыштары байыркы түрк тилинде перидей сулуу жер, ажайып кооз жер дегенди түшүндүрөт. Даван мамлекетинин Кытай империясы менен согушу. Император Уди биздин заманга чейинки 105-жылы усундар менен шериктештик түзүп, Даван мамлекетин басып алууну чечкен. Аргымактарды сурап келген Кытай элчилерин өлтүрүп койгонлугу үчүн полководец Ли Гуанли 6000 атчан менен келген. Кошуун Ю шаарын басып алганы менен көп жоготууга учураган. Биздин заманга чейинки 101-жылы 100.000 аскери менен Ли Гуанли кайра жоготуу баштап, Эриши шаарын Моцай деген чыккынчы аркылуу жеңип, падышасы
Мугуа өлтүрүлгөн. Ли Гуанли кетери менен Мо Цай өлтүрүлүп, Чан Фын башкаруучу болгон. Тема боюнча суроолор. Сактардын кыргыз тарыхы менен байланышын айтып бергиле. Сактардын коомдук түзүлүшү кандай болгон? Томирис ким болгон? Хундардын мамлекетинин өзгөчөлүктөрү кайсылар? Усун мамлекетине мүнөздөмө бергиле. Даван мамлекетинин өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып бергиле.